Байыркы көчмөн калктын улуттук кийимин жана салтын улап жаш муунга табирик калтырууга аракет кылган алай айымдары өзгөчө баш кийимдерди жайылтып келишүүдө. Каада салтты туу туткан энелер колөнөрчүлүктү жана кыргыз маданиятын чагылдырган көргөзмө дагы уюштурушту. Алай ак элечек энелери Түркияда өтүүчү 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууну максат кылышууда. Дүрем күмүш чачылуу дүрия. Мен бул калакты өзүмдүн энемден калган калак. Бул жок дегенде 150 жыл болду бул калак чач кептеримечи. Өзүм энемден калган энеме тайтам Кытайдан бир топозго сатып берген экен. Ошол бойдон сактап жүрүп мен карып мен 68 жашка кирдим. Башымдан түшүрбөй мына Садатча бизди жетектеп чыккандан баштап бул калак кийилип жатат, кийип жүрөм. Өз демилгелери менен уюшулган энелер 20 жылдан бери көчмөн элдин маданиятын жайылтуу менен алектенип келишет. Ата-бабалардан калган энелердин башындагы каляк аталышындагы баш кийим. Бул өзгөчө баш кийимди өлкө аймагындагы ушул энелер жасап келишет. Каляк элечектин алгачкы формасы катары пайдаланып, мал киндиктүү көчмөн элдин аялзатына ыңгайлуу келген. Энелердин башын бириктирген Бусадат Сатыбалдиева кыргыз салтын сакталышына өз үлүшүн кошуп келүүдө. Апасы өлүп кетсе, башымдагы дүрүем айланса менин дүйнө деп кочокто да бар да мана сепосунда. Ошон үчүн биз кыргыз элинин алгачкы этно кийими болгон калакты көп жылдан бери, оякпай 20-30 жылдан бери кайтадан калыбына келтирип жүрөбүз. Биринчи, экинчи, үчүнчү көчмөндөрүн оюна барып, алай айымдар деген ат менен 20-га жакын бардык отургандар баатыр энелер. Бардык отургандар чеберлер. Энелерден ар бири өз кол өнөрчүлүгүнө таандык жумуштары бар. Турдукан апа оймо оюп, жада калса чет өлкөдөн да буйртмаларды алып турат. Өзгөчө койдун жүнүнөн жасалган оймолор натуралдуулугу жана кардарлардын купулуна толгондугу менен айырмаланат. Турдукан айым оймо жасоодо түйшүк көп экендигин айтат. Мына ушу шырык менен мына оймобуз, немебиз, шырдагыбыз катуу, бышык болот. Эгер мындай шырыктар азыраак болгон болсо, тез эле неме болуп түлөп, жукарып, жыртылып калышы мүмкүн. Ошондуктан мындай шырыктар аркылуу бул бышык дагы, бекем дагы болот дагы, отурганга дагы жакшы, ыңгайлуу, жумшак, жылуу дегендей. Кыргыз көчмөн жашоосун чагылдырган энелер өлкө аймагында өткөн этно саамалыктарга тынымсыз катышып келишет. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында байгелүү оюндарды алып, каляк баш кийими менен таанылып келишүүдө. Энелер тобу Түркияда өтүүчү дүйнөлүк 4-чү көчмөндөр оюндарына катышууну максат кылып турушат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.